Саламатсыздар, урматтуу жетекчилер, директорлор. Бүгүнкү видео балалык сайтына мектепке чейинки даярдоо классындагы окуучуларды каттоо жөнүндө. Мындайча айтканда, 0 класстарда окуучуларды каттоо. Ал үчүн биз эмне кылабыз? Биринчи эле Билим.com KG сайтына киребиз. Баарыңыз кирип жүрөсүздөр. Бул жерде балалык деген бар. Мынакей, балалыкка киребиз. Бул жерде басканда бул мынакей ушундай экран ачып, бул экран түбүнө ылдыйына түшкөнүздө мектептер үчүн деген жазуу бар. Мынакей жетекчилерге деп турат. Ушунун üzerinde мектептер үчүн деп турат. Ушуну басканыбызда бизге бир автор жасашат. Бул жерде бул бир жерге кайсы эмени жазабыз? АЭС мугалимге катталган логин пароль бар го, ошону жазабыз. Пин номерибизди андан кийин пароль жазабыз. АЭСке каттап, ош жалпы мектептеги тек кызматкерлерди мугалимдерди каттадык го, ошол логин пароль менен кирип туруп, бул жерге дагы вайтын басабыз. Мындай экран ачылат. Мен окуусуга киргизип коем. Окуусуна кантип кошобуз? Оң тарапта добавить деген бар. Добавить басканыңызда окуучунун пин номери, фамилиясы, аты, эгер атасынын аты болсо атасынын атын жазабыз, болбосо жазбаса болот. Анан датасы сөзсүз бул жерге түшүп калат. Ошол туулган күнү өзү, ай, жыл өзү түшүп калат. Анан окутуу тилин тандайсыңар. Эгерде орус классында окуткан болсо, орустун 0 класс окуткан болсо, орус деп жазасыңар. Кыргыз болсо, кыргыз жазасыңар, сохранить бассак, анан түшүп калат. Бул жерден мынакей 1, 2, ылдыйдагы көрсөк, канча окуучу экен, кимде түшпөдү көрүнүп турат. Ушинтип койсоңуз болот. Анан буну Excel'ге жүктөп алсаңар да болот. Бассаңар, Excel'ге көчөт. Экспорт болот. Видео жаккан болсо бөлүшүп, подписаться болуп койгула.